Бул Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев эми мына даана мына Кыргызстанда Ош шаарында эми мына даана тарыхта кала турган мэр болот деп үмүт кылып турайлы. Эми Ош шаарына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Баягы тарыхта калган көп деле мэр болгон эмес. Мелис Мырзахматовду айтпаганда. Азыр эми мына Жеңиш Токторбаев, Ыдырыс Исаков акабыз айткандай, баягы терисин жоорун сыйрып атат да, баягы 30 жылдык кабатталып кеткен терилердичи. Мына азыр Ошто кээ бирки мына жаман көрүп комментарий жазып аткан достор, туугандарга айтат элем да, мына Ошто бир эле райондо эмес, бир эле көчөдө эмес. Айланып көрсөңүздөр болот да. Бардык жерде ошондой болот. Бардык көчөдө мына Араванскийлер кандай жакшы болуп калды. Араванскийдин үстүндөгү баягы Черемушкага кетип аткан тараптарда МЧСтин жолдору, ошол жерде дагы бир-эки жерлер бар экен баягы. Ошолор дагы алына турган болсо, аябай мындай чоң эле жерибиз, жолубуз бар экен да, туугандар. Өзүбүз эле мына жерге тойбой эле мына баса берген экенбиз да. Эптеп эле бир бурчун чыгарып алып, эптеп эле бир эки теректи эгип туруп эле ушинтип баса берген экенбиз да, жолдорубузду таратыпчы. Анан мына чоң жолдор ушундай болуп атат. Анан кичине жолдор бар, кичине көчөлөр бар. Мен буга чейинки видеомдо дагы айткам, мына жерге зулумдук кылбагыла. Бул хадисте дагы бар, биздин динибизде дагы туура келбей калат да. Баягы атаңарды жакшы көрсөңөр, бир карыш жерде болсо ham кайтарып койгула дейт го. Акыретте жаман бир карыш жерге зулумдук кылып, бирөөнүн акысына, мамлекеттин, кошунаңдын акысына кирип калган болсоң, акыретте баягы 7 кабат жер менен оролосуңар дейт. Мунун азабына биз чыдабайбыз достор. Ошондуктан ойлонуп мына бузуп аткандарды көрүп чыгып кеткендер болсо, өзүңүздөр билип эле бузуп чыгып, кой деп мамлекеттин немесин кайтарып акыреттен корксоңуздар. Мамлекет ушу шаар үчүн аракет кылып шаарыбызды өнүктүрүп гүлдөтөлү. Бул шаар кимге керек? Бул шаар өзүбүзгө керек. Азыркы бийлик башчыларына дагы рахмат, жергиликтүү бийликке, мэрлерге дагы рахмат. Ушундай иштерди алып барып, жолдорду кеңейтип, мына тарыхта кала турган иштерди жасалып атат туугандар. Жаман көрбөй, кошколдоп, колдоп, шаарыбызды өнүктүрүп гүлдөтүп, мына машина пробкаларды көрүп атасыңар өзүңөр. Ошолорду жоюп, бир сонун бир шаарчага айландырып алайлы. Анан ага чейинки видеолорумда дагы көп айткам мен, азыр мына Ош шаарында айрыкча мына биринчи линияда үй алам дегендер, же коммерциялык орунтарды алам дегендер бир аз сабыр кылып албай туруңуздар деп, себеп дегенде жарыялардан көрсөңүздөр өтө көп эмелер чыгып кетти. Сатылат болуп кетти булар. Полностью. Ошого бир аз абайлап турсаңыздар достор.